Кыргыз жана Украин дизайнерлеринин колунан жаралган кийимдер көрсөтүлдү. Борбор Азиядагы Америка университети жана Украинанын Кыргызстандагы элчилиги биргелешип өткөргөн мода көргөзмөсү эки өлкөнүн кызматташыгын маданият аркылуу дагы бекемдөөнү көздөйт. Эки мамлекеттин улуттук маданиятына басым жасалган мода көргөзмөсүнөн Мээрим Бакир кызы. Келечекке артка карай, салттуу кийимге жаңы жашоо. Мына ушундай аталыштагы Кыргызстан жана Украинанын маданиятын даңазалаган мода көргөзмөсү эки мамлекеттин улуттук кийимдери заман талабына ылайыкташтырылган. Мода көргөзмөсүнө Кыргыз жана Украин дизайнерлеринин эмгектери коюлду. Маселен, Украинанын Фоберини бренди тартууланса, Кыргызстандан Байра деген бренди менен тигилген кийимдер көрсөтүлдү. Кийимдер кадимки кездемени бычып эле тигилип калган эмес. Сапаттуу делген кездемелерге эки тараптын тең улуттук оймолору колго жасалып түшүрүлгөн. Мы подготовили аж 40 моделей. Биз Украина элинин улуттук колоритиндеги 40 түрдүү көйнөгүн алып келдик. Мода көргөзмөнүн максаты каада салтыбызды чагылдыруу болгондуктан, илгерки ойлорду заманга ылайык кийимдерге түшүрдүк. Муну менен биздин маданиятты көрсөңүздөр болот. Есть у меня планы. Албетте, алдыдагы пландарымда Кыргызстанда чыгарылган кийимдерди чет жакка алып кетким бар. Көпчүлүгү биздин маданиятка кызыктар. Мен өзүмдүн чыгармачылыгымда Кыргыздын илгерки салттарын сактаганга аракет кылдым. Ошондуктан кездемелер да пан бархыттан жана аны күнүмдүк жашоодо кийсе болот. Ошондой эле Кыргыз-Украин дизайнерлери улуттук кийимдерге башка элдин дагы оймолорун түшүргөн. Мындай ар тараптуу маданиятты чагылдырган мода көргөзмөсү Кыргызстан менен Украинанын кызматташтыгын дагы бекемдөөнү көздөйт. Мода, которая создавалась с собиранием стилей разных регионов Украины. Украинанын ар башка аймактарынан чогулган модалары көрсөтүлөт. Илгерки жана заманбап костюмдарды айкалыштырып азыркы кырдаалга салынды. Негизи мода кайра жаңырып турат. Ошол сыяктуу эле мамлекеттер ортосундагы мамиледе дайым жаңырып турушу керек. Современные этностили, и украинский, и кыргызский. Кыргыз жана Украиндин этностилдерине салыштырмалуу болуп жатат. Мындай демилгени Украин элчилиги көтөргөн. Биз болсо мода көргөзмөсүн өткөрүп берүүчү жайды даярдап бердик. Өлкөлөр ортосунда кандай гана кызматташтык болбосун, биз жардам бергенге даярбыз. Кийимдер салттуу анан жарашыктуу тигилсе, ал бренд жеринде эле эмес, дүйнөнүн булуң бурчуна жетет. Бул жолку эки тараптуу мода көргөзмөсү болсо, салтка айлана турган болду. Мээрим Бакир кызы, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1 канал.